Бүгүн 9-май бакыт ден соолукту калыбына келтирүү борборунда 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү белгиленди. Майрам алды президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев, шаардык кеңештин төрагасы Орозбек Турдубеков жана облустук мекеме ишканаларынын жетекчилери балдарды куттуктап келишкен. Иш-чарада бул жайда дарыланган балдар концерттик программа тартуулашты. Иш-чарага катышып атабыз, бакыт борборуна келип атабыз ошол жактан. Бияктан ошо келген менен азыр ошо эскиздин проектин салып неме болуп атышыптыр, тиги 2 этаж депчи. Ошол себептен болсо 2 этаж эмес, биз ошо 5 этаж салганга деп мен көп эле жерден барып тапшырма берип атам. Азыр ошо бияктан болсо карап чыктык ошол эмесин. Анан гранттар берип аткан жерлер бар, каяктан болсо да ушундай бир немелер бар да, тиги акча каражаттарды алган жерлерибизчи. Ушундай жерлерибизде болсо грант менен болсо дагы ушундай жакшы заманбап салганга деп ушундай тапшырмалар берип атам да. Бакыт ден соолукту калыбына келтирүү борбору түштүктөгү жалгыз санатория. Мында ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар ар кайсыл аймактан келип дарыланып кетип турушат. Тилекке каршы бүгүнкү күндө оорукананын имараттары эскилиги жетип толугу менен жаңыланууга жана заманбап имарат курууга муктаж. Борбордун имараттары Союз мезгилинен бери капиталдык ремонттон өткөн эмес. Эски абал майыптуулугу бар балдардын жатып дарылануусуна жана кызматкерлерге жетиштүү шарт түзбөй турат. 3 корпустан турат. Жакта дагы ашкана столовойбуз бар, бирок алар баягы эскилиги жетип, мындан алысыраак бир кача метр 200-300 метрдей алыстыкта турат. Андан башка бул жерде спорт залыбыз, анын артында дагы массаж, суу бөлүм, дарылоо бөлүмдөрү бар. Бирок алардын да баары эскилиги жеткен. Бул Союз ошол курулгандан бери бир дагы капиталдык ремонттон өткөн эмес. Кичине эле мындай сырдап актап кана кармап турабыз. Анан эми Кудай буюрса быйылкы жылдын ошо капиталдык ремонтуна дагы, анан жанагы биз айткандай кошумча корпусубуздагы Саламат сактоо министрлигинин 25-жылы курула турган титульный листине кирди. Жаңы имарат салуу боюнча оорукананын жетекчилиги тиешелүү жактарга бир нече жолу кайрылып, 2025-жылга 2 кабаттуу имарат куруу планы бекитилген. Оорукананын эскиздик долбоору менен таанышкан облус башчы түштүк аймакка бул тардыккыларын айтып, борборду 4-5 кабатка чейин көтөрүү боюнча сунуш пикирлерин билдирген. Ата-энелердин статистиканын ошондой эле жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын санынын көбөйүшүнө байланыштуу биз ушул азыр турган основной негизги корпуска жанына 2 этаж 2 кабаттан кылган, ичинде биринчи этажында процедурный кабинет, массаж, лечебный бөлүмдөр болуп, экинчи этажында ар бир 6 палата болгон, ал 24 квадраттан 2ден койка коюлат, ичинде сануу жылы менен бүт условия шарттары менен болуп, ушундай сыздырып калабыз. Бул жерде ошондой эле биринчи кабатында могу жерде столовый ашканасы жайгашкан, андан кийин бассейни жайгашкан, андан кухнясы жайгашкан, могу жеринде болсо чоң фойеси, холлу бар, и ага кошумча дагы 2 лифт коюлган. Бул азыр заманбап инвалид мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ушундай аракет кылып, жогорку кеңештин депутаттары, ошонун ичинде Айбек Тураталиевичтин колдоосу менен 25-жылдын Саламат сактоо министрлиги кура турган 10 имараттын бир имараты болуп титулдук тизмеге кирди. Кудай буюрса ушуну быйыл башталып калат. Ушул жанагы айткан көйгөйлөр чечилет. Ошол эле эскилиги имараттардын, ошол эле ашкананын алыстыгы, массаждын жоктугу, алыстыгы имараттарынын баары ушунун ичинде чечилет деп сүйүнүп турабыз. Анан ошого сүйүнүүчүбүзгө сүйүнүч кошулуп, Кудай буюрса мына өкмөттүн өкүлү бүгүн келип өзү бул эскизный проект менен таанышып, анан биз аябай кубандырды. Буну давайте дагы 3 этаж, 4 этаж кылып бийикке көтөрөлү, современный заманбап кылып салалы, ага мүмкүнчүлүгүбүз деле бар деп өзү менен келген жетекчилерге тапшырмасын берди. Эми Кудай буюрса ошону күтүп сүйүнүп турабыз. Эми ушул болуп калса бул балдар үчүн, келечек үчүн, ошондой эле ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген
балдардыга жакшы сапаттуу шарт түзүп жана сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү негизги милдетибиз. Айрыкча балдар бир корпустан экинчи корпуска тамактанууга барганда кыйналышат. Ортодо жол алыс, кыштын күнү көз азиз, угуп сүйлөй албаган, баса албаган балдар үчүн бул өтө кыйынга турат. Эми жаңы имарат курулса, баары бир аянтчада жайгашмак дешет. Көбүнчө мына бутугу жакшы иштебегендер, өздөрү бата албагандар, коляскада жаткандар, өздөрүнчө тамак жей албайт. Аларга ошо энеси менен кошо кабыл алабыз, ошолор тамактандырат да кошо келип. Ушундай балдар көбүнчө аябай көбөйүп атат. Буларга өзгөчө камкордук, өзгөчө шарт болуш керек. Болуш керек да. Отдельный корпус болуш керек, палаталар отдельный болуш керек. Тамакты ордунда жеже жакшы болот эле. Ошондой шарттар болсо жакшы болот эле. Аябай муктаж болсоңуздар керек. Конечно, муктажбыз да, муктаж. Көрдүңөр өзүңөр. Здание эски, баары эски. Эми күтүп атабыз ошону. Жаңы здание курулуп ошака көчүп калсак аябай жакшы болот эле. Бейле кетсек, Жалал Абад облустар аралык ден соолукту калыбына келтирүү Бакыт Борбору 95 орунга ылайыкташып, бүгүнкү күндө 97 бала дарылануусун улантууда. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.